Eşin açma. Eşin aç. Eşin bak. Ay Filistin alsan. Ay kızım. Ay kızım. Altınım. Berekem. Berekem canım. Buradan içsin. Buradan iç. Enенин жашоосун күйүт басты. Кызы жибек күйөө баласынын колунан ажал тапты. Чүрпөсүнүн өмүрү кыйылган учурга эне өзү да күбө болгон. Забежал в комнату, пистолет дал. Кızımı buldum, tütküdü çatkan çekse boya atmadı. Atmadı. Жибек каргашалуу окуя болгон күнү күйөөсү менен ажырашуу үчүн соттук жараянга катышкан экен. Ал жерге апасы да барган. Анын айтымында кызы күйөөсү менен жарашпай турганын так кесе айткан, күйөөсү жашай турганын билдирген. Сот жараяны февралга жылдырылган. Yaşaysın dep ayttım da. Yaşaysın dep ушундай üstөмдүк кылды да. Ушунда если бы вы видели его глаза в это время, врагу не пожелаешь таких глаз. Койсун эжеси жибектин туулган күнүнө карата кече Орусиядан келген. Белегин тапшырып, жүзүнөн сүйө албай калды. Эжеси сот жараянынан кийин ишке кетип, андан соң апасынын үйүнө кайткан жок. Туугандары туулган күн тособуз деп жатканда, ал күйөөсүнүн жанында экенин кабарлаган. Как у мама берчи телефонну деп мына. Телефонну берсем мам, мен деген азыр үйгө бара албайм. Бакыт экөөбүз элдештик. 2 күндөн кийин сыйыр жакка барабыз деп айтты. Бирок үнү деген аябай кайгылуу болчу да, үнү деген жардам сурап аткандай үн болчу. Бир нече убакыт өтпөй кайрадан байланышып жардам сураган. Койсун милицияга кайрылган. Бирок эжесинин өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон жок. 102'ye bir жолу чалдым, алышкан жок. Ана машинада кетип баратып чалып айттым, сурандым барынан. Сурандым. Эжемди суранам, куткарып калгылачы. Жанында пистолет бар. Эжемди өлтүргөн атат деп сурандым. Жалдырадым барына. Эртерээк келишсе эжемди сактап калууга толук мүмкүн болчу. Аябай кеч келишти. Шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы маркумдун күйөөсү мас абалда болгонун, сиңдиси жардам сурап кайрылар замат милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барганын кабарлады. Андан кийин 9:45 уже биз дарекке барып кирсек, уже баягы эшикти ачпайт, биздин самилиттөө кызматынын кызматкерлери терезе аркылуу кирип, кылмышкер качканга жетишпей калды, чыныгысын айтканда ошон үчүн эшикти ачпай аткан. Расмий маалыматка караганда кылмышка шектүү милицияда иштеп, 6 жыл мурун пенсияга чыккан. Спорт залдарынын биринде машыктыруучу катары иштеген. Травматикалык пистолетке уруксаты болгон. Кылмышка шектүүнүн апасы болсо дендароо абалда турат. Чын эле урушуп кетиптир десе эле мен ойлоп турмун, бул жөн эле баягы мушташып кетип анан катуу бир жерине чаап койсо, эсинен танып калса ушинтип ойлоп атышат го деп, тирүү эле го деп. Эчтеке ойлобой эле келгенбиз. Биз келинимдей эмес, мен кызымдай эле көрчүмүн. Жибекти. Экөөбүз сырдашчубуз. Мен болот урушчубуз деп эле айтчу, мага урушабыз, баары элдешебиз. Ошо башка эчтекесин билбейчүмүн мындай. Бекжан Жибектин биринчи никедеги уулу. Каргашалуу окуяга ал дагы күбө болгон. Ал өгөй атасы апасына да өзүнө да зомбулук көрсөтүп келгенин айтат. Апасы 2 ай мурун токмок жеп милицияга кайрылганын, коргоо ордерин алганын, ага карабай өгөй атасы тынчтык бербей келгенин айтат. Отец последние 5-6 лет он лежал дома. У нас вот квартира была в ипотеку, она взята. И даже если так посмотреть, эту ипотеку в основном основную сумму долга закрыла моя мама, да, так как она работала, а отец все это время лежал дома и снимал свои гребаные тиктоки, да. И честно, вот, я не знаю, какой он после этого мужик, да. Когда мне мама, вот началась эта ситуация 2 месяца назад, когда мама приехала этой ночью, рассказала мне то, что он ее избил,
Я когда услышал, как он ее сбил, я понял то, что он реально не мужик, да. Как такие выживают, честно, вот не знаю. Жибектин Бекжандан башка бул никесинен 2 жана 3 класстагы 2 уулу калды. Өзү Бишкектеги Кыргыз экономикалык университетинде сабак берчү. Лицензия алып адвокат болом деген максаты, Жапонияга барып сакуранын гүлдөгөнүн көрөм деген кыялы орундалбай калды. Милициянын 102 номуруна Бөкөнбаев жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан көп кубаттуу үйлөрдүн бириндеги батирде адам киши колдуу болгону тууралуу маалымат 23 декабрда саат кечки 9га жакын түшкөн. Окуя болгон жерге Свердлов райондук милициясынын ыкчам тергөө кызматкерлери барганда 48 жаштагы жыран 47 жаштагы мурдагы аялын МР-79 тапанчасы менен атканын, аял ошол жерден көз жумганы аныкталган. Милиция маалымдагандай маркум менен кылмышка шектелген жолдошу ошол күнү соттун чечими менен расмий ажырашкан. Окуя болгон көп кубаттуу үйдө жашаган кошуналар буларды айтып беришти. Жок, үйдө болчумун, мен чыгып бир жакка кетип аткам. Кетип атсам, мына жерде кыйкыр көкүрөк болот тур бул жерде. Эмне болуп аткан деп мындай карасам, эми жаштар баягы ичип алып эме болуп атабы деп көрсө баласы келип атыптыр ошол момент. Чоң баласы го дейм. Ошол кыйкырып атыптыр да, анан сөздөрүнө түшүнгөн жокмун, маани берген жокмун. Анан айтып калышты, ушу бияктан 2 аял чуркады да. Ошо жанагы кайненеси менен жанагы эме балдызы го дейм ошо. Чуркашты бияка ачы деп кыйкырып атышты, анан бияктан милиция чуркап кирип калды. Ошондой го. Келсем аябай тегерек четтин бар эле милиция эмне болуп кетти деп келип неберемен сурасам айтты, Бакыт байке жибеге жана атып салыптыр деп. Болду, мен ошондукту анан интернет булагынан көрүп атам ушу атып салгандыгы жөнүндө. Бишкек милициясы адам өлтүрүү беренеси менен кылмышын козгоп, тергөө жүргүзүүдө. Шектүү кармалуу убактылуу кармоо жайга киргизилди. Шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Азамат Токтоналиев 24 декабрда журналисттерге төмөнкүлөрдү билдирди. Биринчи таш болгондуктан терезе аркылуу кирип, кылмышкер качканга жетишпей калды, чынын айткан ошон үчүн эшикти ачпай аткан, кирип барып кармоо алды. Бул 2019 жылга чейин ушу Рустан Аргас областарында милиция кызматында иштеп пенсияга чыгып кеткен. Окуяга байланыштуу айтылып жаткан маалыматтарга караганда, жубайлардын ажырашуусуна көптөн берки үй бүлөлүк зордук зомбулук себеп болгон. Шектүү мурда Бишкектин жол коопсуздугун тескерген башкармалыгында иштегени, милициянын улук лейтенанты наамы бар экени, 2021 жылы шаардык кеңешке депутаттыкка талапкер болгону, социалдык түйүндөрдө пауэрлифтинг жана бодибилдинг менен алектенген активдүү колдонуучу катарында таанымал экени кабарланууда. Маркум Жибек Рустемова Кыргыз экономикалык университетине мугалим болуп иштечү. Ал 23 декабрда 47 жашка толуп, анын жумушунда кесиптештери, студенттери куттуктаган экен. Кесиптештери ал адаттагыдай эле жумушуна келип, кечинде уулу менен окуу жайдан чогуу кеткенин айтып, анын өлүмүнө ишин албай турушат. Маркумдун артында 3 баласы калды.